30 октябрь. Кудайдан четтөөнүн коркунучу. Ошондуктан ишенимден тайбаш үчүн уккан сөзүбүзгө өзгөчө маани беришибиз керек. Еврейлер 2-бөлүм 1-аят. Ишенимден четтеп кеткен адамдарды баарыбыз эле билебиз. Мындай адамдарда бекемдик, сергектик, Кудайдын сөзүн кунт коюп угуу, Исадан көздү албоо деген нерселер жок. Мунун натыйжасында алар бекем турбастан, ишенимден тайышат. Жогорудагы аятта кеп ушул жөндө болуп жатат. Бекем туруу деген нерсе жок. Бул дүйнөдөгү жашоо көл эмес, дарыя сыяктуу. Ал төмөндөгү кыйроону көздөй агып бара жатат. Эгерде биз Исанын сөзүн кунт коюп укпасак, ал жөндө күн сайын ой жүгүртпөсөк, саат сайын көзүбүздү андан албай турбасак, анда ордубузда жөн эле тура бербейбиз, артты көздөй кетебиз. Суунун агымы бизди машаяктан алыс агызып кетет. Машаякчылык жашоодо Кудайдан алыстоонун аягы өлүм менен бүтөт. Ал эми анын дабасы эмне экени Еврейлер 2-бөлүм 1-аятта айтылат. Уккан сөзгө өзгөчө маани берүү, башкача айтканда, Кудайдын өзүнүн уулу Исада айткан сөзүнө көңүл буруу. Кудайдан көзүбүздү албай, анын өз уулу Иса Машаяк аркылуу айткан сөзүнө жана кылган ишине көңүл буруу. Агымга каршы сүзүүнүн бул жолу татаал эмес. Биздин күнөөгө толгон чөйрөгө каршы сүзүшүбүзгө тоскоолдук кылган нерсе сүзүүнүн татаалдыгы эмес, бизге агым менен кошо агып кетип калуу каалоосун берген күнөөкөр табиятыбыз. Кудай бизден оор нерсени талап кылып жатат деп наалыбайлы. Угуу, ойлонуу, Исадан көздү албоо, бул нерселер оор иш эмес. Ал тургай, буларды иш дегенге да болбойт. Кудай болгону азгырыкка толгон каалоолорубузга алдырып, төмөн көздөй агып кетип калбашыбыз үчүн Исадан толук канааттануу издөөгө салтанаттуу түрдө чакырып жатат. Эгерде сиз бүгүн Кудайдан четтеп баратсаңыз, өзүңүздүн жогорудан чындап төрөлгөнүңүздү төмөнкү белгилер аркылуу текшерип, үмүткө ээ болсоңуз болот. Абийириңиз мындай абалыңыз үчүн сизди соттогонун сезесиз жана келе жаткан күндөрдө, айларда жана жылдарда көздөрүңүздү Исага буруп, ал жөнүндө ойлонуп, анын сөзүн угайын деген каалооңуздун күчөгөнүн байкайсыз.